Кутман таң, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эфир аркылуу сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Дал ушул күнү өлкөбүздө жана дүйнө жүзүндө катталган окуяларга назарыңыздарды бурабыз. Кыргыз автономдук советтик социалисттик республикасынын Борбордук аткаруу комитети менен эл аралык комиссарлар кеңеши Кыргыз автономдук советтик социалисттик республикасында 1930 жылдын ушул күнү милдеттүү баштапкы билим берүүнү киргизүү туурасында токтом кабыл алган. 1919 жылдын ушул күнү Кариб деңизинде эч жери бузулбаган испандык Вальбарена кемеси табылган. Жада калса анда куткаруучу кайыктары да болгон. Бирок кемедеги 488 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрү табылбай кала берген. Уолт Дисней представляет Микки Маус. Микки Маус мультфильминин бет ачары 1928 жылдын 19 сентябрь күнү Нью-Йоркто болгон. Эске сала кетсек, анын жаратуучусу америкалык сүрөтчү, мультипликатор жана кинорежиссер Уолт Дисней. Учурда Микки Маус эң белгилүү мульт каармандарынын бири. 20-кылымдын Америка маданиятынын белгиси. Азыркы күнү Walt Disney Productions компаниясынын логотипи болуп келет. Дал ушул күнү 1976 жылы Түркиядагы Спарта шаарынын жанында Boeing 727 учагы кырсыкка учураган. Анын кесепетинен 154 киши набыт болгон. 1982 жылы бул күнү Мелан университетинин профессору Скотт Фалман интернет тармагында жазышууда эмоцияны билдирүү үчүн быйтыкчаларды колдонууну сунуштаган. Алгач катары менен кош чекит, тире жана жабылган кашаны колдонуп күлгөн эмоцияны көрсөтүү сунушун киргизген. Бул электрондук лексикага киргизилген маанилүү жаңычылдык болгон. Бул күнү Кыргызстанга жана дүйнө жүзүнө таанымал болгон улуу инсандар өстөрүлгөн. Алдыда алар тууралуу кененирээк маалымат беребиз. Анда эмесе кеттик. 19 сентябрь 1914 жылы орус акыны, прозаик Виктор Боков туулган. Ал элдик ооз-эки чыгармалардын чогултуучусу катары да белгилүү. Виктор Боков 2009 жылы 15 октябрда 95 жашында Москвада көз жумган. Саясий ишмер Апаз Жумагулов 1934 жылдын ушул күнү төрөлгөн. Эгемендүү өлкөбүздүн эң узак өкмөт башчысы болгон Апаз Жумагулов Аламүндүн районунун Арашан айылында жарык дүйнөгө келген. Саясий ишмер Ысык көл обкомунун биринчи катчысы, Кыргыз ССР министрлер советинин төрагасы, эл депутаттарынын Чүй облустук кеңешинин төрагасы, ушул эле облустун губернатору, Кыргыз республикасынын премьер-министри болуп иштеген. Англиялык актер Джереми Айронс 1948 жылдын 19 сентябрда туулган. Жаш кезинен ветеринар болууну самаган Джереми Айронс каалаган кесибинин ээси болуу үчүн сынак тапшырып, бирок өтпөй калган соң гана айласыдан театрда иштей баштаган. Бул бурулуш анын жылдыз болуусуна себеп болгон. 1980 жылдан тартып түрдүү тасмаларда роль жараткан Джереми көп өтпөй эле эл оозуна алынып атактуулукка жеткен. Русиялык композитор Кайметов 1964 жылдын ушул күнү Казакстандын Караганда шаарында туулган. Кайметов 1991 жылы «Мама, я хочу быть пионером», «Битое стекло» сыяктуу алгачкы ырларын жаздырып, чыгармалары дароо популярдуу болгон. Композитор катары атактуулукту Кайметовго Маша Распутина менен Филипп Киркоровдун аткаруусундагы «Роза чайная» ыры алып келген. Золотится роза чайная, как бокал вина. Өзгөчө үнү менен белгилүү ырчы Минюра Рахимжанова 1991 жылдын дал ушул күнү туулган. Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайдан билим алып, кийин улуттук консерваторияга тапшырган. Биринчи жолу Жамиля Муратованын жеке концертинде «Сен кат жаздың» ырын аткарып, ошол ыры менен популярдуулукка жеткен. Сен кат жаздың, катыңда бар сүрүнү, сезимдеги сырларыңдын түйүн. Көңүлүң
шаттанса ажарың ачылат, кайгыга кабылсаң жүзүңө чыгат. Эч качан муңайбаңыздар, ар бир күнүңүздү позитив менен өткөрүңүз. Ал эми жагымдуу маанай бир гана аруу таңда. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.